Өмүрбек Осмон. Биздин бактыбызга апаларыбыз аман эсен болсун. Ушул жерде отурган алтындай энелерибизге Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин, күч кубат берсин. Кудай Таала энелерибизге ушунчалык жүрөгүнө мээрим берип койгон экен. Бала дегенде эне баардык нерсеге даяр экен. Ушунчалык мээримдүү болот экен эне. Күнбү, түнбү алакан жайып Кудайдан тиленип, ушул балдарым аман эсен болсо экен, оорубаса экен, биз көргөн жамандыкты көрбөсө экен. Эненин тилеги. Бир жактан жол жүрүп келген болсоң, эшиктин алдынан уктабай күтүп туруп, башыңдан суу айландырып, Кудай ушул бөөдө кырсыктардан чыккаргыл. Эненин ою балада, баланын ою талаада дегенде, биз энелерге өзүбүз чоңоюп алгандан кийин, өзүбүз ата-эне болуп калгандан кийин энелерге көп көңүл бурбай, өзүбүздүн оокатыбыз менен жүрө беребиз. Түн ортосунда бир жигит уктап атса, саат 3-тө телефон шыңгырап калат. Уйкусу бузулуп, ачуусу келип, ким чалып атат телефонду? Десе, апасы чалып аткан экен. Апам, мен балам айланайын. Кандайсың, жакшыбы? Десе, уйкусу бузулуп калды да. Эмнеге түн ичинде чалып атасыз, апа? Эми 20 жыл мурда түн ичинде саат 3-тө төрөдүм эле сени. Туылган күнүң менен куттуктап коеюн дедим дейт. Караңыздарчы. Эне эч качан унутпайт. Балдарынын ушул багып чоңойтуп, ушул жашоого алып келген. Эненин мээрими ушунчалык күчтүү. Эгерде баласын жетелеп ушундай бир бийик жерде турса, бала кулап баратса, Кудай Таала эненин жүрөгүнө ушундай мээрим салган экен. Жүгүрүп арттырып ушу баласын бияка тартып, өзү кулайт экен. Өлүп каларын деп ойлобойт. Бир жерим сынып калат деп ойлобойт экен. Ушундайдан барып баланы тартып өзү кулап кетет экен. Караңыздар эненин мээрими. Эми эркектер деле ошентебиз, бирок мындайраак барып алабыз да мына. Өзүбүз кулап кетпеш үчүн да. Бирөө досуна телефон чалыптыр. Досум, айылга апама көптөн бери бара элекмин. Убада берип койдум эле, бир алтын сөйкө алып берем деп. Ошону алып барып бере албайм. Колум бошобойт. Келинчегим менен акылдашып, ушул апама убада берип койдум эле. Алтын сөйкөсүн алып барып берсек жакшы болот эле десем, келинчегим айтты. Эми апабыз карып калды, 80ден ашып 90го жакындап калды. Өткөндө шакек сатып алып бербедик беле. Ошону деле жоготуп ийди, каерге койгонун өзү билбейт. Муну деле берсек жоготуп ийет да. Андан көрө ошонун ордуна торпок сатып берип койбойлубу? Деген экен. Десе дос айттыр. Досум, карыганда ата-эне балдарга аманат болуп калат. Биз жаш кесибизде жаңы төрөлгөндө ата-эне бизди багат экен. Кийин алсыз болуп, балдарга муктаж болгондо ата-эне бизге аманат. Сен убада бердиңби? Демек алып барып бергин. Анан кийин апам жоготуп ийет дебе. Апаң сени төрөгөндө ден соолугун жоготкон. Апаң сени канча күн түн уйкусун жоготкон. Сени тарбиялайын деп канча түйшүк тартып, канча убактысын жоготкон. Анан бир нерсени айтып коеюн досум. Сен ошол аялыңды алганда, апаң сени жоготкон. Ошон үчүн барып ошол аялың менен барып апаңа чай берип, жакшынакай кылып көзүнүн түрүү кезинде урмат сыйын алдым. Төрдө кары киши болгон болсо, ошол үйдө береке. Эгерде төрдө карыган энең отурган болсо, Кудай Таала сенин үйүңө келе турган кырсыктардын баарын алып коет дейт. Сенин азыр оорубай жашап жүргөнүңдүн өзү бул ата-энеңдин бар экени. Көзү түрү турганы менен сен жашооңдо бактылуусуң. Ошон үчүн ошондой жашап жүрөсүң. Мен ушунчалык кийинки учурларда кейиткени, ушул өлгөнгө барганда бир башкача болуп калдык азыр. Илгери өлгөнгө барганда бир айылда өлүк болуп калган болсо, ошол жерден ошол айыл боюнча баары аза күтүп унчукпай турушат эле. Балдар чурулдап ойногон болсо айтат эле. Ай, токтоткула чурулдабай. Тиякта баланча каза болуптур. Тежактар ойногула. Тыйып турат эле. Азыр өлгөнгө барып калсаң, тойго баргандай. Баары өз-өзүнчө топтоштуруп алып, шаракташып, ошол жерге барганда куудулдар пайда болот. Мына байкап жүрөсүздөрбү? Огороддордо мындай тегерек болуп 5-6 отуруп калабыз. Мен жанымда тургандар
сөз экөө бир эки куудул чыгат да ошол жерден. Анекдот айтып ошол жерде шайтанын козгоп күлдүрүп калганда мен ошолорго мынтип айтам. Күлдүрбөгүлө, менден көрүп атат, менден көрүп атат деп якбасам. Элдер ойлойт да туурабы? Кудай алган куудул келип ошо өлгөндө күлдүрүп атат деп. Мен вообще андай жерде күлдүрбөйм, серьезно айтайын. Эми баягы күлкү менен тиги уйкунун ары жок дегендей, өлгөнгө баргандай окуялар болуп калат экен. Негизи өзү молдолор айтат го, ыйлабагыла депчи. Анан ыйлабагыла десе, биз чала түшүнүп алып эле, ушу молдолор ыйлабагыла деп атат. Анан кийин тууганыбыз болсо биз кантип ыйлабай коебуз дей беребиз го. Алар ыйлабагыла деп айтпайт молдолор. Илимдүү молдо деген. Алар айтат, ыйласаң ыйла, ыйлай турган болсоң чын жүрөгүң менен ыйла. Анан өлүктү шылдың кылып аткан сөйлөй деп өзүң эки жакка ойлонуп өлгөн жерде барып калсаң, ар ким ар кай жерде экен. Мисалы, түндүк түштүктүн дагы менталитети ар башкача болуп калат. Билесиздер, мисалы, ичкиликтерде баткенден ары ноокаттан өйдө жакта өлгөнгө барганда башкача ыйлайт экен да, мындай кыскараак ыйлайт экен. Бизде мисалы, нарын жакта өлгөнгө барсаң, мындай ыйлаганда эс кайдан көрөйүн энекем ой, эми кайдан көрөйүн деп ушинтип сосуп ыйлайсыз да. Баткен жактарда, ноокат жакта мындай энеси каза болсо мынтип ыйлайт экен да, мындай. Энем ой, энекем ой, энекем ой, энекем ой, досум ой, досум ой деп ушундай эткен да. Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын энеси каза болуп калган экен. Түгөлбай Казаков агайыбыз экөө барып калыптыр. Эми көз көрсөтүп коелдон Түгөлбай баягы жакындап калганда, боз үйгө жакындаганда ыйлап коеюн деп баягыдай эс кайдан деп ыйлайын десе эле өчүрүп коер музыканы, рахмат. Неме? Ыйлайын десе эле тиги Жолдошбек ака өзүнүн көңгөнү боюнча эле баягы энекем ой, энекем ой, энекем ой деп баштап калыптыр да. Эми экөө тең музыкант да. Түгөлбай Казак мындай байкаса бир музыкага окшошуп атат экен да. Жана миллиону 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 деген оң окшошуп атыптыр да. Энекем ой, энекем ой, энекем ой деп атыптыр да. Ыр ушундай кылып бүтөт го. Миллион, миллион, миллион алык роз деп бүтөт го. Анан жакындап калганда Түгөлбай аксакал бүтүрүп коеюн деп энекем ой деп коюптур да, тиги жакындап калганда. Анан эми өлгөндүн үстүнө көнгөн болуп, биз жакта өлгөн болуп калса, баягы боз үй тиккен алыстан көрүнөт. Аны ыйлап баштап алгандан кийин токтотпош керек да. Анан бир үйдө өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, дарбазасынын ачкычы жоголуп кетиптир ошол күнү качайып. Эми аны элдер билбейт да, дарбазасынын ачкычы жоголуп кеткен. Агорот жакта зымды ачып коюптур, ошол жактан кирсин депчи. Көнүп калган кишилерине баягы эле дарбазага келе берет да, боз үй алыстан көрүнүп турат үстүнөн. Анан бияктан баштап алган. Эс кайдан көрөйүн энекем ой, эми кайдан көрөйүн. Десе жауап да. Токтотпош керек да, баштап алган. Элдин баары ичинде беркилер ыйлап атат, күтүп атат. Эс кайдан көрөйүн энекем ой, эми кайдан көрөйүн. Эс кайдан көрөйүн энекем ой, эми кайдан көрөйүн деп тешиктен издеп атат. Балким бирөө жарым ачып коебу дегенсип. Десенде ичинде ыйлап аткандардан жигиттерден бирөөсү нар жактан дөңгөчкө чыгып алып, агырат жактан айланып кирөй, агырат жактан айланып кирөй. Биз жактын бир жаман жери ушундай да. Бирөө өлүп калса, ошонун тең туштары, ошол үйдө баласы болуп калса, ошонун достору болот го, ошолор баягы ыйлап баргандан кийин анан көңүл айтыш керек да, ара калып бармай бир жаман адат бар да. Ошондойдун бирөөсү бир бөтөлкө аракты алыптыр да, чөнтөгүнө салып алыптыр. Салып алгандан кийин жөнөп калат да. Үйдүн эшигинин алдында арык бар экен. Эми эшиктин алдын баягы тазалап коюш үчүн суу керек болуп калса, биз жакта билесиңер, эшиктин алдын ошо өлгөндө же конок келерде эле тазалайт го өзүн. Анан суу керек болуп калса сразу ала коелду, анан баласына айтат да. Бар сууну жыгып кой десем, жаш бала шашып кет, көбүрөөк жыгып салыптыр да сууну. Анан арыктан суу ашып, биягына да ашып, анан каягынан өтөр белгиси болуп калыптыр да. Аны берки билбейт, суунун ар жагында боз үй тигилип турат. Бул бер жактан баштап алган, чөнтөгүндө арагы бар. Алыстан баштап алган. Эс кайдан көрөйүн энекем ой, эми кайдан көрөйүн десе эле арып экен да суу. Эки жакты карап токтотпош керек да, ыйлап алган бойдон. Элдин баары карап турушат да. Эс кайдан көрөйүн энекем ой деп жээк издей баштаптыр да. Эми кайдан көрөйүн, эс кайдан көрөйүн ой десе бир жерде тайысыраак жер бар экен. Ошол жерди көрүп калыптыр. Эс кайдан көрөйүн,
Enekем oy, iyemi kaydagan görögen dese, çöntöğünden ara kırıp kettirdi. Sen nar jaktagala tura kal, ara dep çöntöğüş. Ölgön menen delek işin işi yok mesela. Öz Mındaydan bayqap tursanızдар, мындай өлгөнгө барганда тиги эмелер бар. Кээ бир адамдар эми бир кошунабыз бар бизде болгон окуяда. Кошунабыз жолду кыскартайын деп ойлогон го өзү. Кошуна огороддон ашып эле биякты көстө ыйлап чыгып алыптыр да. Кошуналык кылып мындай ошол жерден уга калып келаткан адам болой калайын деген го. Гир жаябыз деп мындай эме жип чоюп коет го. Аны көрбөй алганда огороддон аттап алып эле кайдан көрөйүн ой деп келип эле бирактан үн чыкпай калыптыр да. Түшүнбөй эле эки жакта караса көрсөм мойнунан асылып калыптыр да. Шарт эт чалкасынан чүйүп өсөрүп калыптыр. Өсөргөн бойдан жатат, үн жок, туктап калды. Огороддо да чөп бар да. Чөптүн арасына кирип кетти да. Аңгыча бияктан өкүрүк чыгып калса элдер бияка лаксып калып, тигин унутуп калышыптыр. А тиги өсөрүп анан өзүнө келгенден кийин кайра тура калып, кайдан көрөйүн деп кайра баштайт. Чөчүп кетти да бер жакта. Ыйлап атканда байкап көрсөңүздөр музыканттар негизи өзү ошондой. Мындай музыкага ыйлап атканы менен деле музыкага салыштырып аткан жок, түгөлбөй казак агайыбызга окшоп. Мындайынан байкасаңыздар, эшикте ыйлап аткандар Исрадин Аманбаевдин Асмандагы жетеген деген ыры бар го. Ошого окшош ыйлашат мына үндөрүн байкасаңыздар. Ай асмандагы жетеген, ай эми кайдан табайын деген сыяктуу. Эшикте эркектер ошентип ыйласа, боз үйдүн ичинде аялдар жана Токтобаевдин Бегайым деген ыры бар го. Ошого окшош ыйлашат да. Ха Бегайым, Бегайым, эми кайдан табайын дегенде. Үйдүн ичинде ошентип ыйлашат. Мен эме ушул жеңелерден бир сурайын дедим эле да. Жана ыйлаганда чын жүрөгү менен ыйлаш керек деп атпайсызбы? Ошондо жеңелер кошуп атып, бул мындай нерсе экен да. Жанагы ыйлап атасыңбы? Ошого көңүл буруп, биротоло башка нерсени унутуп калып, аябай ыйлаш керек да. Жеңелердин ыйлап атканын карасаң, мындай эле калп ыйлап аткан сыяктуу да. Кошуп атышат мындай. Ай, жашыл гана көйнөктү сен дагы эле кийбедиң. Ай, жаш кезимде гана мени сүйбедиң. Ай, биздин коллектив келет да, төркөйгө кирип койгула. Ошо ыйлап атат. Оюнун баарын ар жакта. Ыйлап атат. Самар эмне болду? Өлгөнгө барганда ыйла, кантип ыйла. Сен ошол тууганыңдын чыныгы өлгөндөн кийинки акыбалы кандай экенин эстеп алып ыйла. Азыр сен суракка барганда эмне деп жооп берет, ошону эстеп ыйла дейт. Ыйлаганда бир эле өлгөн кишини эстеп ыйлабастан өзүңдүн дагы эртеңки күнү ошол акыбалга, ошол жагдайга келип кала турганыңды эстеп ыйла. Ошондо чын жүрөгүңдөн ый чыгат. Ыйлагын себеби дегенде атаңбы, апаңбы, мына ошол күнү сенин жаныңдан кетип атат. Ошону эстеп ыйла. Бул жакта апаң кыйналып, азыр бир астан кийин акыретке кетип аткан болсо, сен жан талашып бияка чыга калып, менин коллективим келатат, менин шебим келатат, аны жакшы үйгө киргизгиле. Ал таарынып кетпесин. Тигини карагыла, муну карагыла, курсагын тойгузгула. Мен анын алдында уят болуп калбайын. Атаңдын, апаңдын тирүүгесинде бир чөгүн чай берип, конокко чакырбаган досторуң, ушул бир бийликте иштеген бир таанышың болуп калса, атаңды, апаңды унутуп коюп ошонун алдынан жүгүрүп, ошого чай берип жүрөсүң. Көзүнүн тирүүгесинде ата энеңди сыйлагандан көрө, ошонун маңдайында отуруп, көзү өтүп кеткенче, эртеңки күнү көзү өтүп кетсе кандай болот деп ошону эстеп алып, анан ыйла. Чындап, жакшылап ыйла.